Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Биз бүгүн Москва шаарында Шереметьево аэропортунда эртең мененки 7:45 уча турчу самолетко даярдык көрүп атабыз. Мына уже мекендештер, уча турчу мекендештер чегесинен келип даярдык көрүп атышат. Регистрация азырынча башталып элек. Бул рейстагы мурдагыдай эле 402 орундук чоң Boeing самолету учуп атат. Анын ичинен 372 эконом класс, 30 орундук бизнес класс. Бул дагы мурдагыдай эле элчиликте түзүлгөн тизме боюнча Аэрофлот компаниясы билет сатып атат. Буга чейин 2 күн 3 күндөн бери билет сатылды. Мына бул жерде кассадан дээрлик баары алып бүтүшкөн билет, бирок дагы ал электер бар экен. Бүгүн алып бүтүшүп аягына чейин орундуктар толукталат деп ойлойбуз. Азыр болсо бул жерде уже билет алгандар күтүп атышат. Бул тизме боюнча айта кетсек, тизмеде мурдагыдан айырмаланып, мурдагы мындан бир жума мурунку рейсте өзүңүздөр билгендей 100% боюнда бар кош бойлуу айымдар кеткен. 2 жашка чейинки балалуу айымдар кетишкен. Мунусунда болсо бир 30тан ашык эркек балдар кошулуптур. Булар жана ооругандар. Ушул эркек балдардын 90-95% ооругандар экен. Анын арасында ошол атасы каза болуп калгандар бар экен. Мына бүгүн бул жерде бирөө отурат. Бүгүн Жалал Абадтан атасы авария болуп каза болуптур. Срочно келип бизнес класска билет алды. Дагы энеси каза болуп калгандар бар экен. Ошондой бир 3-4 бар экен. Мен азыр толук маалыматты дагы элчиликтин баракчасынан чыгат. Так маалымат. Канчасы эркек, канчасы так маалымат дагы чыгат. Бул рейс ошол мурдагыдай эле боюнда барлар, кичинекей балдар менен анан жанагындай похоронго бараткандар ошондойлор кошулду. Бул рейс дагы эртең менен 7:45 Москва убактысы боюнча учуп кетет. Бишкекке ошондо түшкү 3төн кийин буюрса конуп калат. Ооругандар, гепатит оорусу менен ооругандар бар экен, рак оорусу менен ооругандар бар экен. Ошол жана эркектер боюнча айтсак, жүрөк оорусу менен ооругандар бар экен. Больницадан чыккандар, больницадан баягы чыгарып койгондор дарылабайбыз деп. Бул жерде дарылануу улантканга акчасы жоктор, ошондойлор баягы кайрылып муктаж болгондор, кетип аткандар бар экен. Мен да бул жерден азыр ооруп аткандардан ошол балдар менен кээ бирөө менен сүйлөшүп көрдүм. Колунда справкалар бар экен. Мында сыртынан карасаң ооруп атканы эле билинбейт экен. Ошол момунда бир бала отурат мына. Бул баланы азыр көргөндөр айтышы мүмкүн. Бул эмнеге кыздар менен кошулуп учуп баратат деп. Уруксатпы сизде? Уруксат болот. Силер бүгүнкү рейс менен учуп атасыңар да? Эмне себептен кандай болуп учуп атасыңар? Гепатит Б болгон. Я. Гепатит Б. Гепатит Б жугуштуу эмеспи силердики? Жугуштуу эмеспи? Бул кан аркылуу жугат, Кан аркылуу. Справкаларыңар бүт бердиңер,
Элчиликке барып арыз жазып, арыз кайрылгансыңар да. Мына бул жигиттин мындай карасаң ооруганы эч ким айтпайт, мунун состоянына карап ооруп атат деп. Анан ушундай жигиттерди көрүп, азыр бирөө жарым сүрөткө, видеого тартып, дагы ар кандай туура эмес коомчулукта ой жаратышы мүмкүн. Мына ушундай болгон жигиттер бар экен. Кээ бирөөнүн оорусу явно көрүнүп турат, ооругандар. Бул жерде жүргөндөр активисттер, мына тетиги жүргөн эркектердин баары. Бүт бар активисттер. Бияка бизге жардам берген келгендер. Өткөндөгүдөй келчүлөр, активисттер, жардам берүүчүлөр калпак кийип келгиле десек, кээ бирөө кийип келбептир. Анткени биякта уже күн жылып, аэропорттун ичи да ысык азыр. Ошон үчүн калпактарын кээ бирөө чечип коюптур. Бизге жардам берген балдар. Мына эшиктин алдында азыр биздин диаспоранын активист жигиттери тозуп алып, эркектерди киргизбей, мына мондай чемодандарын алып келип жардам берип атышат. Эшиктин алдынан тозуп алып, анткени 400 киши келсе, 400 кишини 400 узатып келсе, бул жерге батпай калышат. Дагы тыгын болот. Ошон үчүн туура түшүндүрүп, узатып келгендерди сырттан коштошуп узатып, анан биздин активист жигиттер жакшынакай чемодандарын көтөрүп, айымдарга мына монтип жардам берип ташып атышат чемодандарды. Бул жерге дагы келип алгандар бар экен. Азыр биз дагы териштирип атабыз. Бир тааныбаган номерлерден чалгандар бар экен. Келе бергиле, учасыңар деп. Кээ бирөөнү дагы чалып, бизнес класстан билет алгыла келгиле дегендер да бар экен. Азыр бүт жазып алып карап, биз териштиребиз. Списокко кирбей, бирок келип алгандар бар экен да, ошондой. Номерлерин көрсөтүп турат, мына ушул номерден чалды, келгиле деди деп. Ал боюнча териштирип атабыз. Андан сырткары жөн эле келип алгандар да бар экен. Ушул жерге келип, баягы себептерин айтышып, түшүндүрүп, мени да учуруп ийгиле. Себептерин ар кандай себептерди айтып атышат. Бир эже келди азыр 2 ай мурун, күйөөм каза болуп калган, кетишим керек дейт. Бирөө келди, кыйналып кеттим бул жерден, салып ийгиле деп. Ушуга окшогон баягы списокко кошулбай, бирок ушул жерден келип, может түшүндүрүп айтсам кошуп ийет списокко деп үмүт кылып келгендер бар экен. Бирок тилекке каршы тизме буга чейин берилген. Азыр вдруг бирөө жарым ошонун арасынан учпайм деп чала турган болсо, артында резервте тургандар бар ошол списоктун алды жагында. 10 киши ошол резервте болот обязательно, кечип калгандардын ордуна. Бияктан да туугандар дагы айта кетчү. Бир момент, мына ушул тизме боюнча ар кандай туура эмес түшүнүүлөр болуп атат. Анткени өзүңүздөр билгендей, учам деген, Кыргызстанга кетем дегендердин саны абдан көп. Келип кайрылып, элчиликке кайрылып, диаспора өкүлдөрүнө кайрылып, активисттерге кайрылып, ошолордун саны бир 5000ден ашык киши да. Ошонун баары кетели деп атышат. Баарынын жүйөлүү себептери бар. Боюнда бар, ооруп аткандары, Кыргызстанда жакындары каза болуп калгандар. Анан самолет болсо, биздин элчибиз Аликбек Жекшенкуловичтун сүйлөшүүсүнүн негизинде жана орточо самолеттон мына 402 орундук самолетко чоң боингко сүйлөшүлгөн. Болбосо 200 орундан кичине ашыгыраак самолет учмак, кичинекей самолет. Ошондо дагы 400 орундук болсо дагы бизде учуучулар көп, албетте. Анан
Бул жерде мына тизме менен иштеп аткан биздин ошо рабочий группадагы балдар абдан таарынгандар көп, аларга ар кандай сөздөрдү айткандар көп. Ошол учуп аткан 400 киши батасын берсе, учпай калган 4,5 миң киши мындай айтканда терс ойлорун айтып атат. Ой майла жок экен. Ошого да чындыгында ошондой чоң ответственность алып ушул жерде иштеп аткан биздин кыз-жигиттерге рахмат. Анткени чындыгында мына биз көрүп атабыз, ар кандай жаман сөздөр менен каргагандар болуп атат. Анан эми айла жок экен, баарын учурбай албайт экенбиз. Ошол мына бир жумада бир азырынча рейс болуп атат. Ошол рейсте 402 киши учуп кете алат экен. Ордудан туруп алып деле кете беребиз. Багажный отсек болсо дагы түшүп алып кете беребиз дегендер чынында тамашасы жок. Ошондойлор да болуп атат мындай айтканда. Бирок тилекке каршы бул автобус эмес, туруп кеткидей. 402 орундук ушул. Только 402 киши учуп кетет. Анан учпай калган, кетпей калган жарандарыбыз албетте ар кандай жаман ой пикирлерде калып атышат. Бирок айла жок экен. Мына жумасына дагы бирден рейс болуп дагы жакшы болду. Буга чейин 2 айга жакын өзүңөр билесиңер, бир дагы рейс болбой ортодон бүт жабылып, ошондо дагы ар кандай ситуациялар болду. Бул жерде каза болуп, башында карантин башталганда бияктан каза болуп кете албай, ошол груз весин жеткизе албай бул жерге дагы сөөктөрү коюлду. Ошондой оор күндөр болду. Азыр эми мына Кудайга шүгүр, мына азыр Москвада өзүңүздөр көрүп атасыздар. Торговый центрлардын баары ачылды, магазиндер ачылды, иш орундары ачылып атат. Мына могу биринен баштап бир топ жеңилдөөлөр болду. Биздин көптөгөн мекендештер менен биз көп сүйлөшүп атабыз. Жумушка чыгып, уже иштеп башташты көбү. Баягыдай жумуш жок, үйдө отурабыз дегендердин саны азайып атат. Бирок ошого карабай Кыргызстанга кетебиз дегендердин дагы саны көп. Эми азыр мурдагыдай жаш балдар Кыргызстанга шашпай ушул жерден иштеп, мына жумуш орундары абдан көп болуп атат. Жумуш орундар өзгөчө курулуш тармагында, Москванын ичинде абдан көп тармакта жумуш орундары көп болуп атат. Мына азыр миграция кызматы дагы толук кандуу иштеп баштады бизде, миграция кызматынын өкүлчүлүгү. Булар дагы азыр ишкерлер менен сүйлөшүп, ошол тизмени улам жарыялап турушат деп ойлойм. Биздин мекендештерге жумуш ордуларын. Анан баягы башында көбү паника кылып, биздин мекендештер Кыргызстанга кетиш керек, бияк болбой калды деп ар кандай ошо агайыңдарга ишенип, чындыгында эч ким көп нерсени түшүнбөй, билбей, кандай болуп калат, келечек кандай болот, карантиндагы жайдын аягына чейин созулат, мындай болуп кетет, тигиндей болуп кетет деген ар кандай терс ойлор болот, ушак айыңдар болот. Ошондуктан, конечно, паника кылып, көп туугандарыбыз кетебиз деп, мына азыр мурда кетебиз деп аткандардын кээ бири менен сүйлөшсөк, уже кетпейбиз деп калыптыр. Анткени иш орундары уже ачылып, бул жерде Москва мурдагыдай жашоого кайтып келатат кайра. Бияктын карантин толук бүтмөйүнчө, эпидемия, пандемия толук кандуу бүтмөйүнчө, Россия башка жарандарга өзүнүн чек арасын ачпайт деген да маалыматтар бар. Азыр эле Кыргызстандан өзүңүздөргө белгилүү болгондой көп бияка келе албай аткандар болуп атат. Орусиянын элчилигине барып, ошо Бишкектеги кайрылып аткандар да көп. Ошо Москвага кетет элек, Россияга кетет элек деп.
Ошондуктан урматтуу Москвадагы, Россиядагы мекендештер, колдон келсе Бегмамат Отонбаев, саламатсызбы? Сиз өзүңүз ушу диаспорада активист болуп жүрөсүз. Анан ушундай сөздү ушул жерден жазганыңыз туура эмес деп ойлойм. Бул уят нерсе, бул жазганыңыз. Мен сизди тааныбасам, билбесем, бул сөздү айтпайт элем. Сиз ушул именно диаспорада активист болуп жүрөсүз. Ошондуктан мындай сөздөрдү жазганыңыз уят болот. Мына бул ушул Бегмамат Отонбаевдин дагы жазган комментарийине мен жооп берип коюш керек болуп атат. Анткени жалаң өзгөнлүктөр учуп жатат деген имиш сөз бар. Канчалык чындыгы бар дейт. Бул жерде мына баса белгилеп айтып коеюн. Мына баштан бери ар кандай сөздөр болгон. Оштон көп экен, Жалал Абадтан көп экен, же болбосо тияктан көп экен, бияктан көп экен деген ар кандай региондорго ошол бөлүп барганда сөздөр болгон. Ошондуктан мына дагы бир жолу айтып коеюн. Бул жерде жердиги эч кимдиги каралбайт. Кайсы жерден экен. Ал жерде жанагы элчиликке келип арыз менен кайрылып мукташтыгын жазганда жердигин жазып айтпайт жердигин каякта экен. Жаңы паспорттарда өзүңүздөр билесиңер, жердиги жазылбайт каякта экен. Ошондуктан мындай сөз ушак имиш дегендерге ишенбеңиздер. Чындыгы жок мындай. Бегмамат Отонбаев, сизден өтө терең суранып кетебиз. Экинчи мындай имиш сөздөрдү мындай соц тармактарга жазбай эле койсоңуз. Мына ар кандай азыр баарынын колунда өзүңүздөр билесиздер, телефондор бар, видеокамералар бар. Келип тартып, кээ бирөө атайын провокация кылып коюшу мүмкүн. Мына сиздерге мен маалымат ретинде да айтып кетейин. Москвада биздин кээ бир жаш балдар, кыздар Instagram баракча ачып, ошол жерден ошол баракчанын каттоочуларынын, подписчиктеринин санын 10 миң, 15 миң кишиге жеткизип туруп анан сатышат. Ошол элчиликтин ушул пандемия убагында ошолор келип жанагындай ар кандай элдердин жана талпа болуп аткандарын, мындай айтканда терс көрүнүштөрдү тартып, ошол Instagram баракчасына жүктөп, ошентип подписчик көбөйтүп, ошондой дагы болуп атты. Анан биз бүгүн дагы мына андайларды бияктан көз салып карайбыз. Провокация кылып келип, туура эмес видеолорду тартып, мына ошон үчүн сиздерге бүт ачык түз эфирден көрсөтүп атабыз, маалымат берип атабыз. Кандай болот? Мына ошондой комментарийлерди окуп аттым эле азыр. Ошондуктан мына урматтуу туугандар, сиздерге баарын ачык көрсөтүп, ачык маалымат берип атабыз. Башка ар кандай провокациялык видеолор тарап кетпесин, элди дүрбөлөңгө түшүрбөсүн деген ой менен сиздерге мына мондай түз эфир кылып маалымат берип атабыз. Азыр бүт тизме боюнча билеттер алынып бүткөндөн кийин элчиликтин расмий баракчасында маалымат берилет. Адамдардын саны боюнча канча адам кайсы критерий боюнча учуп кетти, кандай учту, ошолор расмий азыр сиздерге маалымат берилет.
Бул жигиттердин баары активисттер. Бүгүн мына чакырганбыз бир 30-40 жигиттер келишти. Келип азыркы күндө мына дагы бир жолу айта кетейин, эшиктин алдында туруп, ошол жерден биздин кыз келиндерди тосуп алып, ошол колунда жүктөрүн алып жардам берип атышат. Оор жүктөрүн көтөрүп келип мына бул жерге чейин алып келип атышат. Узатып келген жакындарын эшиктин алдынан туура түшүндүрүп кетирип атат. Бул терминал F деген ички каттамдар уча турчу терминал. Өзү кичинекей чакан терминал экен, ошондуктан көп киши батпайт. Отурган орундуктар дагы аз. 400 киши ушса, ар бирин бирден киши, экиден киши узатып келсе, бул жерге батпай калат. Ошондуктан тартип болсун деп, тем более бул жерде жалаң кичинекей балдар менен андай оорукчандар, боюнда оорулар болгон үчүн биз туура түшүндүрүп, узатып келгендерди киргизген жокпуз. Мындай ооруган апалар бар, эжелер бар. Булар жалгыз уча албайт. Мындай адамдарды сөзсүз жанында бир коштоп жүрүүчү болот, сопровождающий. Аны да туура түшүнүшүбүз керек. Мындайлардан бир 3-4 болуп калышы мүмкүн. Жалгыз өзүлөрү уча албайт. Булардын жанында сөзсүз бир адам коштоп жүрүш керек.